Кембагалдар биринчи бейишке кирет. Байларга караганда 500 жыл мурун бейишке кирет. Эгерде ошол бай ибадаткөй болсо, ошол бай такыба болсо, ошол бай Алланын акысын берип турган болсо, ошондой байдан кембагал 500 жыл мурда кирет. Берки байларды айтпай эле турам мен. Алар пока эсеп китеп, ошол бай эсеп китебин беричек ошончо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү кембагал болгон. Мына мусулмандардын жөөттөр, христиандар туткан Иса пайгамбар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан да кембагал болгон. Мына Иса пайгамбар. Биздин пайгамбарыбыздан эле мурда 571 жыл мурда төрөлгөн. Иса пайгамбар кандай кембагал? Ошончо иншалла бул кембагалдык кордук эмес. Бактысыздыктын белгиси эмес. Наоборот, эгерде каниет болсо, Аллаху акбар. Ким Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким азыраак ырыскыга, азыраак берилген ырыскыга разы болсо, Алла Таала андан азыраак эле амалдан разы болот экен да. Көп нерсени талап кылбайт экен.